азыркы мыйзам кабыл алынса, мен үй бүлөлүк кодексти карасам, жакын туугандары дегенде бул ата энеси, балдары, бир туугандары жанагы кирип атат да. Эгерде бирөө коррупция менен кармалса, эми аялы, балдары мындай макул ошол жанагы кызматта болсо баласы. Бирок ушуга эми бир тууганы чоңойду мисалы, ал өзүнчө болуп кетти дем, бир канча жыл мурун өзүнчө үй бүлө болуп кетти, эме болду. Бирок ушу коррупция менен кармалса, эмесе ошо бир тууганы дагы жооп береби мамлекеттик кызматтарга, аралашпай кала турган болобу же ушул жагын кандай карап атабыз? Ушул суроолор уже бир нече депутаттардан берилди. Мен ушуну дагы бир сыра карап чыгайынчы бир туугандары боюнча. Бала чакасына биз сөзсүз түрдө ошону колдонушубуз керек. Себеби дегенде баягы коррупционер баласын ойлоп деле, кызын ойлоп деле, ойлоп деле мындай аракет кылбай калабы деген үмүттө да. Ал эми бир туугандары сиз айткандай эми бир тууганы өзү үйлөнүп, жайланып, бала чакалуу болуп, иштеп жүрсө, анан кийин беркиси колго түшүп калса, аны апарып ишиңен кет деп турса, мыйзам чегинде деп. Бир аз одоно болуп калабы деп мен да ойлоп калдым азырчы. Биз согласовать этели, экинчи окуудан мүмкүн биз өзгөртүү менен келебиз. Рахмат. Анан муну коррупция менен күрөшүп, жанагы мыйзам салган базарлар, жерлер көп кайтарылып атпайбы? Ошондо ишкерлерде анча-мынча суроолор болуп атат да, мисалы, ал коррупционер сатып жиберди бирөөгө. Анан ал дагы бирөөгө сатып жиберди. Үчүнчү, төртүнчү болуп сатып алгандар азыр ошолорду мындай бир ошол жерди мамлекеттин балансын өткөргөндө, ошолорго мисалы алардын эми күнөөсү жок болушу мүмкүн да. Бир үчүнчү, төртүнчү бир башка бирлерден сатып алган болсо, ошолорго кандай болот дейм да, ошолордун бир компенсация каралабы же эмне болот? Ал маселе туура, ал маселе бар. Бирок биз билесиздер, ошол эле мезгилде ошол эле коррупционер алып туруп экинчи, үчүнчү, төртүнчү адамга оформлять этип койгондору бар. Биз ошо схемаларын дайындап чыгып атабыз. Ошо схемаларын биз выявлять этип чыгып атабыз. Анан тигил экинчи, үчүнчү алган айтып атат, ооба мага жөн эле оформлять этип койгой муну. Мисалы, мына чын айтыш керек дегеле кайсыл Аврораны алдык беле, жана кайсын алдык эле жанагы көлдө. Ошол жерде бир 2-3 чоң пансионаттар ар бири бир $1 миллион ашык турат экен. Бирөөсүн карасак, көчөдө эле жүргөн Максимдин бирөөсүнүн эмеси пансионат экен. Көчөдө эле жүргөн бирөөгө оформлять этип коюптур. Аны кармап келдик, сен каяктан ушунча акча алдың? Ким сага, кимики бул десе айтат, бул паланчаныкы дейт. Ал мени чыгарып эле жөн оформлять этип койгом. Мына алсаңар өткүзүп алгыла деп. Анын атасы келиптир чуркап. Мен баламды камабагыла, бул мунуку эмес, бул тигиники депчи. Көрдүңүзбү? Ушундай схемалар бар. Ушундай хитростор бар. Ал бул бир эле пансионат эмес. Бул көптөгөн жерлерди алып коюшкан, заводдорду алып коюшкан, фабрикаларды алып коюшкан. Ошонун баардыгын бири-бирине жөн эле оформлять этип койгон. Көчөдө эле бирөөсүнө, бириси малчы болуп жүрөт, бириси водитель болуп жүрөт, бириси таксист болуп жүрөт. Анын имуществосун карасаң, $5 миллион, $10 миллион имуществосу бар. А өзүнүн үйү жок. Мына ошондойлор болду, мына ошо чыгышты. Ошолорду биз акырын схема менен алып чыгып, алып келип алып атабыз. Алар жалыбысы тилетпейт. Мына көрдүңүзбү, азыркы алынган үйлөрү, жерлери, заводдору, пансионаттары, жана башкалары алынгандардын кимиси жалыбыз этип атат? Этсин келсин мына. Сотко берсин, айтсын. Биз да сотко барайлы. Эч кимиси жалыбыз эте албайт. Себеби алар коррупциялык жолдор менен, коррупциялык схемалар менен урдашкан. Эгерде аны биз азыр возможность этип аны алып койбой турган болсок, бул дагы уланып кете берет. Жанарбек Кубанычевич, ошон үчүн биз ушул мындай оперативный розыскны өзүбүздүн бир методдорго салып, таап издеп чыгып атабыз да.